Саламатсыздарбы урматтуу теле көрүүчүлөр, кайрадан өмүр кемеси көрсөтүүсүнөн амандашып отурабыз. Кызматыңыздарда Гулиза Орозбек кызы. Элдин сүйүүсүнө, калктын кадырына ээ болгон, маданияттын мыкты кызматкери, 3 баланын мээримдүү апасы, көк кырдуу таланттын ээси Самара Каримова бүгүн бизде конокто. Саламатсызбы? Кош келдиңиз. Маанайыңыз кандай? Саламатчылыгыңыз кандай? Абдан жакшы, чоң рахмат. Бүгүн ушундай эшикте баягындай кыштын уурдалган күндөр деп койсок да болот. Бирок ошол менен көңүлдө дайыма жаз. Саламатсыздарбы? Баарыңыздарга жагымдуу маанай каалайм. Ар дайым элибизде, Кыргызстаныбызда жакшылыктар көп болсун. Эки адам жолукканда эле эмне жаңылык дейбиз го. Жаңылыкты уга электен мурун башка сөзгө өтүү деле кыйын. Албетте жагымдуу жаңылыктарыңыз менен келип отурасыз. Ошон үчүн алгач жаңылыктарыңыз менен бөлүшүп өтсөңүз. Негизинен чыгармачыл инсандар дайыма изденүү үстүндө экенбиз, дайыма бир идеянын үстүндө иштеп, дайыма бир ушундай жакшы клип тартсам, жакшы ырырдасам, бир элге жакшы кызмат кылсам деп ушундай бир жакшы тилектер менен жүрөт экенбиз. Мен дагы ошол жаңыла ырдап, сөзү Рано Шакирова, обону Матица Токтосаровдун Асыл кечим деген ырын ырдап клипти таптырдым. Анан буга чейин ошол Баары сендей деп Гүлшара Садыбакасова эжекебиздин оглу, сөз Тазагүл Закирова, ошону ырдаган болчумун. Ошого Орусия жергесинин Новосибирск шаарында клипти тартып келдик. Андан кийин жакында эле буга чейин менин репертуарымда ата жөнүндө ыр бар болчу, бирок кантсе дагы ата-энелерибиз абдан ыйык, биз үчүнчү өзгөчө. Мен үчүн атам быйыл 70-ке чыгып бер карасамчы, атам деле карып, ушундай бир колунан келсе ата-энеме 25 жашты кайтарып берсең кана депчи. Анан кээде ооруйт, кээде сыркайт, карыган сайын жаш бала болот экен. Анан ошону карап туруп сөзүн абдан жактырдым. Анатай Өмүрканов агайыбыздын сөзүнө жазылган Токон Ишпаевдин Ата кем аттуу ырына ырдап, аранжировка кылып клипти тарттырдым. Атам менен апамды тартып, анткени ошол жашоодо менин байлыктарым, биздин байлыктарыбыз деле ата-энелерибиз да. Ошондуктан аларды тартып койдум. Ошону борборго алып келип, анан съемкаларга катышып, ушинтип курап жүрөм. Башка ырчыларга салыштырмалуу сиз элге бат эле таанылдыңыз. Чыгармачылыкка чейин атайын даярдыктар болду беле же ырларыңыз укуктуу болгондуктан эл оозуна бат эле алындым деп ойлойсузбу? Негизинен мага баары ушинтип айтышат, аябай буга чейин эч ким мындай бат чыккан эмес депчи. Көп жол жүрүп, анан бир канча жашка чыкканда же болбосо кичинекейинен ырдап, анан бир чоңойгондо таанылыпчы. Ал эми ошол күндөр ар бир нерсе бешенеге жазылат деп коет го. Ошол күнүм, ошол баягындай элдин кызы болгонум бул менин бешенеме жазылса керек. Албетте жөн элге таанылып калган жокмун. Ошол канча уйкусуз түндөр, канча эмгек, канча кыйналдык, канча тоо аштык, кыр аштык дегендейчи. Анан ошол 2-3 жыл эле бат элдин оозуна алындым. Бул да болсо абдан чоң эмгек талап кылат. Анан албетте үй бүлөдө тылың жакшы болсо, ошол жасаган иштериң баары ийгиликтүү болот деп ойлойм. Ошол менин жолдошум, өмүрлүк жарым, өзү да чыгармачыл адам болгондуктан ал мага эң мыкты продюсер болуп бере алды. Үй бүлөдө мыкты жолдош, балдарыма мээримдүү ата болбостон ошол менин карьерамды да колдогон ушундай бир мыкты азамат жигит болду. Ошону экөөбүз эл шаркап бирге аракет кылып, бирге кол кармашып, канча тоо, канча зоолорду ашып, мынтип ушундай азыркы күндөрүбүзгө жетип отурабыз да. Бирок оңойлук менен келген жок дейм. Ошол шүгүр дейм, баягындай аз убакыт болсо деле калың элдин оозуна алынып, ар кандай ырларды ырдап, шоғырларды ырдап дейли, же заманбап ырларды ырдап, жаштардын көңүлүнө бат орун алышы мүмкүн. Бирок ошол жашоодон баардык өзүнүн орун тапкан, баягындай кыйынчылыкты да көргөн аксакал 80-90 ушундай 100 жаштагы аксакалдарга жагышып абдан кыйын да. Ал эми ошол аздыр көптүр кичинекей талантым менен ошолордун жүрөгүнөн орун алып, ошолордун батасына татыктуу болгонума мен абдан сыймыктагам. Бардык эле айымдар комплимент укканды жактырса керек. Сиз көбүнчө кандай комплименттерди угасыз? Албетте, баары эле айымдар кулагыбыз менен жашып көрөбүз го. Абдан менин да маанайым көтөрүлүп калат. Комплимент ошол жакшы комплимент укканда өзүмчө 1 килограммдан семирип калам. Чындыгында жолдошум дагы
эми эң жакын турмушка чыккандан кийин эң жакын адамың эле жолдошуң да ушинтип кээде мен мындай маанайым кээде мындай болуп калганда менин деп эле мен ушинтип эркелетип калганда өзүмчө эле унутуп калам да таарынганымдачы. Ошонун сыңарындай бул комплимент негизинен эле ар бир адам үчүн жагымдуу болсо керек. Өзгөчө чыгармачыл кишилер үчүн деле бул өзүнчө бир жакшы маанайды тартуулайт деп ойлойм да. Азыр кайсы жерлерге барсам, той топурларга барсам ушундай өзгөчө кары картаңдар аябай баталарын берип, ботон чачыңды берчи бир тартып көрөйүнчү өзүңгө дешинчи. Эми баягындай улуу кемпирлердин же болбосо аксакал аталардын Самара кызым, сен арык эле турбайсың, сен телевизордон сен чоң, аябай чоң көрөбүз сени деп ушинтишет. Кене деле турбайсыңбы? Кел бир батабызды берип коелу деп ушундай мезгилде мен аябай сүйүнөм. Ырчы гана эмес, өзүңүздү модель, актриса, токмо акын катары да сынап көрдүңүз. Жаш болуп туруп ушунун баарына жетишүүнүн сыры бардыр. Ошол сырларыңыз менен бөлүшүп өтсөңүз. Негизинен баягындай адам каалаган кызыккан нерсесинен эч качан чарчабайт деп ойлойм. Фото модель катары дагы абдан интернет бактарында сүрөттөрүнө эми азыр класстар менен эме болуп калды, көп класстар коюлуп. Бул деле мен ошол актрисалык окуу жайда окуганымдын эмес болсо керек да, анткени ар бир сүрөттүн баягы сүрөттө айтып коет, жаны жок депчи. Мындай кадимкидей эле түшүрбестен ошол кандай образда түшөсүң, ошону менен түшкөнгө аракет кылам да. Ал эми токмойлук өнөр болсо, бул менин кичинекейимде тайэнемдин колунда чоңойдум. Тайэнем ушундай бир ыр жандуу, сан жыранды кыйын билген, тарыхты, өзгөчө жомокту көп билген кемпир эле да. Анан аябай жомоктордун баарын айтып берип, анан ушундай турган турпатыңа мисалы сизди көрсө, сизге ыр токуп, бир көчөдө башка адамды көрсө, бир сонун жаратылыштын бир эмелерин көрсө деле ошого карап ыр токуп, мага карап ыр токуп, мени кара кыз деп ушинтип эркелетип, кара кызым деп бир ырлар бар эле. Анан ушинтип мен аябай неберелер аябай көп эле баарын чуук менен уруп, баягындай ачуусу келгендечи урушуп, бирок мен эч качан урушпайт эле да. Мени аксамашым деп эле. Мен анткени аябай капкара кыз болчумун. Аксамашым бул чоңойсо, бул элдин кызы болот. Мен аксамашым бул өзгөчө кыз деп ушинтип мен кичинекейимден ушинчу да. Анан көрсө азыр ойлоп калам, айнем аябай кыракы, ушундай кемпир болгон экен, азыркы күндөрүмдү элестетсе керек дейм да. Бирок кээде өкүнүп калам, тайэнем мен ушул күндөрүмдү көргөн жок депчи. Анан мүмкүн ошол тайэнемден чыга алганмынбы, мындай өзүмдү чоң токмо акынмын деп айтпайм. Башатың ыйык өнөрдүн, батадан башы уланат. Жакшыдан алсаң ак бата, жаштардын көнү кубанат. Буралган бакта чын эле булбулдун тили шаңдантып, булактын суусу сугарат. Чыйырын салып өнөргө, чагалган гана чыгалат. Улуусун сөзүн электеп, угалган гана угалат. Сизден арбын экен шакирттер буйруса, аларды жетем кубалап. Бир-эки сөздөрдү кошуп, өзүмчө жамактап коем да. Анан ошол өнөрүмдү байкап, токмо акын боюнча устатым Эмирбек Иманалиев, Рахматулла Козыкеев, Абдуали Акимбеков, ошого окшогон дөшар токмо акын болсоң болот экен, анткени биздин Кыргызда токмо акын кыздар жок да. Ошентип сунуштарын берип, буюрса убакыт көрсөтөт. Албетте бул деген чоң жоопкерчиликтүү иш, абдан кыйын иш. Ошондуктан убакыт болсо Кудайым көкүрөгүмө, дилиме ушундай бир көбүлүшкан сөздөрдү салып, ушундай бир дилиме жакшы чыгармаларды, ырларды берсе, мүмкүн келечекте чоң токмо акын да болушу мүмкүн. Урматтуу телекөрүүчүлөр, көрсөтүүбүздү андан ары улантабыз. Мукамдуу үнү менен Самара айым азыр комузун колго алып ырдап бермекчи. Анда эмесе биздин каналдан алыстабай биз менен бирге болуңуздар. Саратан күчөп турганда, жамгырды
акууну көлдөр күтүшөт, акууну көлдөр, акууну көлдөр, акууну көлдөр күтүшөт. Жылмайып карап өңдөнү, жаныңдан өзүм сандаган, күтүүсүз келген бакыт-ай, бир келип кетчи ош жака, бир келип кетчи, бир келип кетчи, бир келип кетчи ош жака. Azapka battı жүрөгүм, жолугар жомо күн деңсем, зарыгып күтүп жүрөмүн, сүйгөнүм сендей жан деңсем, сүйгөнүм сендей, сүйгөнүм сендей, сүйгөнүм сендей жан деңсем. Жылмайып карап өңдөнү, жаныңдан өзүм садаган, күтүүсүз келген бакыт-ай, бир келип кетчи ош жака, бир келип кетчи, бир келип кетчи, бир келип кетчи ош жака, бир келип кетчи, бир келип кетчи, кайрылып келчи ош жака. Талантыңызга таасим. Сиздин чыгармачылыгыңызды баалап, сыйлап, урматтаган көрөрмандарыңыз сизге суроо жана каалоо тилектери менен кайрылышты эле. Анда экранга көңүл бурсак. Саламатсызбы, Самара айым. Биз сиздин ырларыңызды үй бүлөбүз менен сыйлайбыз, жакшы көрүп калабыз. Апам сиздин ырларыңызды өзгөчө жакшы көрүп катты. Анан сизге суроом мындай: командировкаларда, сахналарда кызыктуу окуялар болсо керек, ошолордон айтып бересиздерби? Экинчи суроом, сиз сүрөттөргө абдан көп түшөсүз. Сиз көз тиет дегендерден коркпойсузбу? Анан кандай ырым-жырымдардан колдоносуздар? Киного тартылууга сунуш түшсө, чачыңызды сарыга бойойсуң дешсе, чачыңызды сарыга бойойт белеңиз? Негизинен кызыктуу окуялар абдан эле көп болот. Жакында эле абдан тойлор көп болупчу, ошол тойдогу окуяны айтып берейин. Баягында эми Актөөнүн корсагы жарылып, мына күз айлары деле бүтүп жаткан мезгил. Чындыгында ушундай элибизден чакыруу көп болуп, тойлорго барып ырдап, анан ушинтип бир шашылыш 4-5 жерге барып калдым бир күндөчү. Аябай шашып жүрөм, барып анан бир эже аябай эле чыгат, болуп келип кал, болду азыр той бүтөт, сураныч келип кал депчи. Анан ой деп шашып кетип атам, барып анан ошто бир чоң эме бар, ресторан Олигарх дегенчи, жоркап келип эле музыкантка дискимди бер, тамадага, ай мени берле, мени бер. Ай Самаржем эмне болду десе, ай мени берле, мени бер. А мени берейин да, деги ырды берди. Микрофонду чыгып алып эле, тоюңуздар кут болсун деп бир эженин аты унутуп калдым. Ошол эженин атынан деп айтып ырдап отурам. Эже келбейт. Анан чалат, бир маал эле чал, ай болду эле бол, ай эмне ырдап атасың деп анан. Эч ырдап койдумбу десем. Ырдаган жоксуң, музыканттын алдына келиңиз деп коем. Ал ошентип көрсөк, ал башка ресторанда экен, мен башка ресторанга келип ырдай бериптир эле. Сахнанын арты бир өзүнчө бир алам деп коем да. Сахнанын алдынан биз ушундай бир жалтырап, жолтурап, сонун болуп чыгып калса келдим бар айтат ушундай бир ырчыларга эле сонун жыргап, ырдап, бийлеп жүрүшөт деп. Негизинен сахнанын артында деле абдан кызыктуу окуялар көп болот. Кээде көйнөң жыртылып калышы мүмкүн, кээде каблугуң эме баягы полдун эмесинен келип кетиши мүмкүн. Ушундай айылда гастролдоп жүргөндө баягындай
сахнага чыктым да, чыксам баягы полдордун аралары ачык экен да, мен моундай штаканын кийип алгам, ырдап эле кетип атсам бутум чыкпай калды да, бутумчу. Тартып коем, ырдап коем, залда эл аябай көп. Бутум татам такыр эле чыкпайт. Эми баягындай бир бутумду чечип тияка кетип калайын десем, көйнөгүм узун да, тиги штакан аябай бийик. Бирок билдирбей эле колдорум монтип эле ырдап атам, монтип эле керилип эле, баягы элдер ойлоду да ушундай экен депчи. Анан ушинтип үрбүттү бир жерден жылбачы. Анан кийин акырын аябай ийилип, аябай таза элдер кол чабып атат, анан акырын монтип бутумду бир тартсам элдер байкап калды ошо. Аябай күлүшүп, кайра кол чабып ышкырышып, ушундай бир кызыктуу окуялар көп эле болот, бирок ошондой элден айланса болот деп ошол моментке түшүнүп, алар күлүп, кол чаап ошол мындай коштоп кетет да. Негизинен аябай жашоодо ырымчыл эмесмин. Андай Кудайга ишенем. Дайыма ошондой кандай десем, баарына жакшылык кылып, ушундай айтып коет го, кең дүйнө, тар дүйнө деп өзүң баягындай кандай кабыл алсаң бир нерсени жакшыга жоорусаң жакшы деп ойлойм да. Мен негизинен баарын түш көрсөм деле, жаман түш көрөм, жакшы түш көрөм, баарын жакшылыкка жооруйм. Көптөр баягы жолдон мышык бул жака өтүп кетсе, ай жолум болбойт деп кечке баягындай кабагы түшүп ушундай болушат экен. Менде андай жок. Мен ошол нерсени деле жакшыга жоруп коем да. Мышык бул жака өтүү демек жолдун бул жагында анын баласы бар, балдары бар депчи, ушундай бир жакшылык нерсеге дайым жоруп коем да. Ал эми андай көзсүйет деп эми элдин адамы болгондон кийин дайыма эми баягындай жашынып алышка деле болбойт да. Албетте тазаланып, баягындай кандай десем, айттым го ошол Кудайга эле ишенип, анан көзсүйет деп да кээде корком, бирок антке менен биз элдин адамыбыз, анан сүрөткө да көп түшөбүз. Негизинен жок, мен андайга көнбөйт элем. Анткени чачымды ушунча жылдан бери өстүрүп, бап эстеп, анткени чачты деле аябай баладай карайсың да, кээде чачымды жууш үчүн эле 2 сааттай убактым кетет да чачымачы. Анан азыр жашоо деген оңой, баягындай париктер менен сарыгып чыкса болот, эми сөзсүз эле ушундай. Анткени чачымды мен эч качан краскалаган эмесмин, өзүмдүн өңү ушундай кара. Андай чоң тобокелчиликке барбайт болчумун. Саламатсызбы Самара, сенин ырларыңды баалайбыз. Газета, журналдардан сенин интервьюлөрүңдү окуп калганбыз. Орусча, кыргызча, түркчө ырларды ырдайм деп жазгандарың окуп калганмын, ошону ырдап бересиңби? Экинчи суроом, сага кайсы суроолор менен көбүнчө кайрылышат, кайсы суроолорго жооп бергиң келбейт? Албетте жакшы болот. Негизинен көп тилде эле ырдап жүрөм буга чейин. Бул менин атам үйрөткөн десем да болот. Анткени атам Эрмек Каримов чыгармачыл киши, бир эле кыргыз тилинде эмес, башка көп тилдерде ырдап жүргөн киши да. Мен түркчө ырдап берейин. Кеси баалары деген ырды. Кеси bağlarında dolanıyorum, yitirdim yarimi, anam aranıyorum, yitirdim yarimi, anam aranıyorum. Мага негизинен көп эле суроолор узатылат. Мен эч кимсиге каалабай эмес, баарына эле каалап эле жооп берем. Анткени бул мен жөнүндө ошол элдерге кызыктуу болсо, мен жооп берем. Мага күлкүлүү болгон суроо, чачыңды канча сомго коштуруп алдың деген. Анткени азыр жашоодо акчаң болсо баарын жасаганга болот деп койт эмеспи? Кааласаң чачың өстүрөт, кааласаң тырнагың өстүрөт, кааласаң кирпигиң өстүрөт. Ошол суроого аябай күлөм да, ушундай кыйналып өстүргөн чачымды канча сомго өстүрдүм, коштурдуң десе ошого күлүп калам. Андан башка деле толтура суроолор бар, бирок мен эч кайсына качкан эмесмин, баарына жооп берем. Саламатсызбы Самара айым? Сиздин чыгармачылыгыңызга ийгилик каалайм. Жолдошуңуз сизден көбүнчө эмне талап кылат? Жолдошум менден дайыма убакытты, тактыкты талап кылат. Баягындай эфирлерге барганда, ошондой өзгөчө телевидение, радиолорго барганда аябай ушинтип зыңкылдатып турат да, анткени
ошол эфирди сен сырыф кылба дейт да. Андай сени адам деп чакырдыбы, ошол жерге сөзсүз барышың керек. Анан улуубу, кичүүбү, чоңбу, байбы, кедейби эч качан анын баягындай эмесине караба дейт да. Эң башкысы адам болгом деп ушинтип жылдыз оорусу менен ооруагын деп ушинтип кээде мен деле байкабай калган учурлар же бирөө жакшы саламдашса мүмкүн жооп бербей калганда жакшы мамиле кыла албай калган учурларым болуп калса, жолдошум мени аябай урушат. Сен адам деп ошол адам келсе сен ошентип койдуң деп мени тизгинин тартып турат да. Анан өзүм деле ыраазы болом, анткени ушундай бир киши керек да. Анткени болбосо бир адам, эки баш дегендейчи. Ошондуктан анын акылына, анын ошондой жол көрсөткөнүнө, анын баягындай тарбиясына ошондой дайыма муктажмын. Мени көп нерсеге тарбиялады, көп улуу кишилер менен жолуктурду, алар менен отуруп канча өзүмө керектүү нерселерди алдым. Ошондой менден эң башкысы ошол адамгерчилик сапаты талап кылат. Саламатсызбы, Самар айым? Сиздин чыгармачылыгыңызды абдан сыйлайм, ырларыңызды сүйүп угам. Сизге келечекте чыгармачылык ийгиликтерди каалайм. Ырдоонун сырын үйрөнүп, атакка жетиңиз дүйнөлүк. Сизге жаңылмыш айтам, сиз ошону мага кайра кайталап берсеңиз. Асманда эки айры куйрук. Бири ак кыска куйруктуу айры куйрук, бири кара кыска куйруктуу айры куйрук. Ак кыска куйруктуу айры куйруктун жолун кара кыска куйруктуу айры куйрук тосот, кара кыска куйруктуу айры куйруктун жолун ак кыска куйруктуу айры куйрук тосот. Балдарыңыз кандай тамакты жакшы көрөт жана сиз үйдө кандай тамактарды балдарыңызга жасап бересиз? Айры куйрук деген бойдо эле жолдо калам го. Асманда эки айры куйрук, айта албайм го. Асманда эки айры куйрук, бирөөсү ак кыска куйрук, бирөөсү кара кыска куйрук. Айта албайм. Балдарым негизинен чоң балабыз Барсбек аябай тамакты тандап жейт. Эгер жакса жейт, жакпаса жебей коет. Ал эми кызым болсо, ал палван, балбан кыз. Эч нерсе тандабайт, тамак болсо жей берет. Ал эми кичинекейим деле кичинекей болгон үчүн кашаларды жакшы көрөт. Кашаларды эми кичинекейлердин ашказанына ылайыкташтырып бышырабыз да. Тамакты жумшак кылып, ошондой шорполорду, кашаларды анан кайнатып, манты кылып, пельмень кылып, ошолор тамак жесин деп ар кандай түрдүү өзгөчө тамактарды кылганга аракет кылабыз үйдөн. Чыныгы бакытты балалуу болгондо билдим деп көпчүлүк айымдар айтып калышат. Балдарга тарбия берүү чоң жоопкерчиликтүү талап кылат эмеспи эне үчүн? Чыгармачылык, жумуш деп жүрүп, балдарыңызга көп көңүл бурбай калуудамын деп ойлобойсузбу? Деги эле балдарыңызга китеп окуп, жомок айтып берүүгө убакыт болобу? Балдарым азыр улуусу февраль айында 5-ке чыгат. Уда төрөдүм, кызым 3,5-да. Ал эми көкүрөк күчүгүбүз Алиханыбыз 2 жашка чыгат февралда. Эки эркек баламды тең февраль айында кычыраган Чилиде төрөп турмун. Анан кызым болсо август айында. Анан ар бир апа эле ойлонот балдарынын келечегинчи. Анан кээде өзүм деле ойлоп калам. Баягындай көчөдө көп жүргөндө аябай сагынып калам. Алар да мени сагынып калат. Ушундай элдин кызы болгондон кийин, бирок апам Разия апам аты бир өмүр ушул медицина тармагында эмгектенип, ошол чыгармачылыкка кадам таштагандан кийин эми үй бүлөм, жолдошум колдоп атса, мен деле жардам берейин деп жумуштан чыгып алып, балдарымды тарбиялап, аста энеси карап жатат. Чындыгында апам менден жакшы карайт деп ойлойм да. Анткени апам көп бала төрөдү, баарыбыз эрежеге жеткирди, окутту, чокутту атам экөөч. Ошонун сыңарындай апам кайра мен балдарымды карап, же ушинтип калсам, апам мага ишенбейт да, сенчи жакшы карай албайсың. Балдарың курсак тамагы кандай деп ушинтип сарсана боло берет. Апамга караганда мен кенен жүрөм да. Анан апамды аяп бала багуучу дагы жалдап көрдүм. Эки жакка кеткендечи, бирок аябай санаам тынчыбай, ойлоно береткенмин да. Анан апама айттым, апа, ошо бала багуучуга аябай ойлоно береткем депчи. Анан апам, мен да ошону айтып жатамын деп, анан апам өзү карап, азыр болсо кенен эле жүрөм да, анткени балдарым ишенектүү колдо. Чыгармачыл инсандарды албетте сын пикирлер коштоп жүрөт эмеспи? Бирөө билип айтат, бирөө билбей айтат дегендей, сизге карата көбүнчө кандай сын пикирлер айтылат?
акыркы жолу өзүңүзгө карата айтылган кандай ушакты угуп аябай таң калдыңыз эле? Өзүм акыркы жолу ушакты өзүм да күлүп калам эме деп уктум. Дагы Самаранын кичинекей баласын эле өздөрөптүр, калган экөөсүнө жолдошунун балдары келебичи. Андан кийин бир туру күлгүм келсе, бир туруп жиним келет. Ушунчалык 9 ай көтөрүп, толго тутуп, жаным атышып, ошол 3 баланы дүйнөгө алып келсем, ошону бирөөнүкү кылып койсо, бир туруп күлгүм келет, бир туруп жиним келет. Анан кийин аябай таң калдым. Негизинен баягындай ар кандай ушактарды укканда өзүм да күлүп калам да. Чындап эле ошондой экен, өзүм деле ишенип кетем да. Эс алуунун кайсы түрүн баалайсыз? Кино, театр, музыка, саякаттоо, жаратылыш коюнунда үй бүлөңүз менен эс алганды жактырасызбы? Бир күн кечкө сизге эс алууга убакыт берилсе, ошол күндү кандай өткөрөт элеңиз? Мен бир күн эс ал деп убакыт берсе, мен жаратылыштын, табияттын коюнун аябай жакшы көрөм, өзгөчө жакшы көрөм. Анан театрды жакшы көрөм, спектакль көргөндө. Эгер мага бир күн кечке эс ал десе, балдарымды алып, жолдошум менен жайлоого, бирок азыр жайлоо эле суук, ушундай бир жылуу үйдө өзүм тамак жасап, анткени өзүм тамак жасаганды жолдошум аябай жакшы көрөт. Менин тамактарымды, анан балдарым деле ушундай эркелеп үйдө болгондачы бир сонун учурда, ошондуктан бир жылуу эле үйдө сонун кинолорду көрүп, концерттерди көрүп, же болбосо өзүм ырдап, ушундай үйдө ошентип эс алмакмын, үй бүлөм менен гана. Самара айым, алтындай болгон убактыңызды бөлүп, бизге маек куруп бергениңиз үчүн сизге терең ыраазычылык билдиребиз. Ар дайым өзгөчөлөнүп, изденип, башкалардан айырмаланып жүрөсүз. Ошонуңуздан жазбаңыз. Жүзүңүздөн жылмайып кетпей, чыгармачылыгыңызда ар дайым ийгиликтер коштоп жүрсүн. Чоң рахмат сизге дагы, өзгөчө сизге чоң рахмат. Ал эми биздин көрөрмандарга болсо, мен ыраазычылыгымды билдирем. Бар болуңуздар, үйүңүздөрдө дайыма жакшылыктар болсун. Ошол жараткан эмгектерим, ырларым, клиптерим баардыгы сиздер үчүн. Ар дайым ошол сиздерден жакшы пикирлерди, жакшы ой, саналарды күтөм. Сиздер ар бир жакшы каалоо тилектериңиздер мен үчүн чоң стимул. Ошондуктан мен сиздер үчүн сиздерге дайыма башымды ийип таазим кылам. Бар болуңуз. Кондитер бутиги Белый кроликке терең ыраазычылыгыбызды билдиребиз. Урматтуу телекөрүүчүлөр, бул жерде таттуулардын түрү бар. Сиздер да келип даам татып кетсеңиздер болот. Дареги Советский менен Токтогулдун кесилишинде 137. Like you wanted to stay when I saw you yesterday. I'm not wasting your time, I'm not playing no games. I see ya. Who knows the secret tomorrow will hold? We don't really need to know. 'Cause you're here with me now, I don't want you to go. You're here with me now, I don't want you to go. Maybe we're perfect strangers, maybe it's not. Урматтуу телекөрүүчүлөр, бизге бөлүнгөн убакыттар да соңуна келип жетти. Кийинки жекшембиге чейин коштошобуз. Аман болуңуздар.